Жаз күнү күлүп жайдары алгачкы жаздын майрамы аялдар назик болушат жашоонун болуп каймагы деп жашообузга нур чачкан арулукту тазалыкту тартуулаган айымдарды жаз майрамы менен куттуктайбыз. Мен алыскы Тогуз-Тора районунан келдим. 6 баланын энесимин. Ушул азыркы жазгы майрамга карата уюштуруу кечесине келгем. Ушуларга чын ден соолук, бакыт, кайрат, тынччылык, токчулук, молчулук каалайм. Элибиз аман болсун. Эл ичинде жалпы Кыргызстандын гүлдөсүн. Исабекова Бүйүнар Кыргыз Улуттук университетинин чет тилдер институтунда 2 жылдан бери эмгектенип, келечек муундарга билим берип келет. Бүгүнкү майрамда атайын сыйлык алып, кубанычында чек жок. Бул өзүнчө жакшы майрам. Ушундай күндөрү жакшынака уюштуруп, мырзалардын майрамы дейт. Биздин кыран жакшынака айымдардын майрамы дейт. Ушуларды эске алып, ушул күндү мындай нерсе бар да, адамдын көңүлү деген аябай назик болот дейт. Жерде 7 комитет, 7 организация деп коет. Ошолор катышып чогуу жакшынака элге, биздин кыргыз элге, кыргыз мырзаларына жакшынака айымдар болот уюштуруп берип атат. Кыргызымдын чыган мырзалары, кыран кыздары өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн деген аталыштагы майрамдык иш-чара Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети тарабынан уюштурулуп, эмгегинен баар тапкан асылзат айымдарга атайын сыйлыктар берилди. Өлкөнүн өнүгүшүнө, ошол аймактын өнүгүшүнө бир өзүнүн зор салымын кошкон инсандарыбыз келип отурушат. Эмне демекчимин, мен жалпы Кыргызстандын элин ушул 2 майрамды бириктирип, уюштуруучулардын атынан, Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин атынан, жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Узун өмүр, чың ден соолук. Кыргызстаныбыз гүлдөп өскөн, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп келатат. Эми мындан ары да өнүгө беришин каалайм. Анан балдарыбыз өнүккөн мамлекетте бакубат жашоодо жашашын тилеп кетем. Кылымдын залкарлары, улуттун сыймыктары, мекен сыймыктары, насаачылар, эл сыймыгынын ээлери ар бир өзүнүн аймагындагы аймактын каймактары десем жаңылышпайм. Аял эне аял жар, аял теңдешиз асылзат деп коомубузда аял заты эмгектенбеген бир дагы тармак жок. Бүгүнкү келген айымдар ар кыл кесиптин ээлери, мугалим, врач, эсепчи, айдоочу, аскер кызматкери, айтор өлкөгө салым кошкон инсандар. Бүгүн бүт баарын унутуп, баары тең бактылуу бүгүн аябайчы. Үйдөгү жанагы бир көр жашоону унутушуп, баягы от жакмай, мал бакмай, анан балекет бала салан, баягы түрүүчүлүктө түйшүк деген көп да. Ошонун баарын унуткарып, бир саналуу бир убактылар болсо дагы баарыбызды бактылуу кылып ушинтип отурат. Андыктан ушу бүгүнкү Кыргызымдын чыга мырзалары менен кыран кыздары деген темадагы өнүктүрүү үчүн ушу өлкөбүздү ушул иш-чараны уюштургандыгына, уюштуруп аткан ушу жалпы жамаатына абдан чоң ыраазычылык билдирем. Ала тоонун асыл инсандары бүгүн мына улуу күндө жергебиздин 7 дубарынан элине эбегейсиз эмгек кылган. Бүгүнкү иш-чарада Кыргызымдын чыган мырзалары дагы четте калбай, аларды өтүп кеткен майрамдары менен куттукташып, сыйлык ээлерин табышты. Алар дагы айымдарды жаз майрамы менен куттукташты. Жалпы аял заттары бардыгыңыздарды келе жаткан эл аралык аялдар майрам күнү менен куттуктайм. Ушу мырзаларда да ушу сыяктуу узак өмүр, бекем ден соолук, үй бүлөсүндө бакыт тилейм жана ийгилик чыгармачылыгын да тилейм. Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети ар бир майрамды четке калтырбай, инсандар үчүн атайын сыйлыктарды уюштуруп келет. Жаз майрамдын урматына бир катар инсандарга Түркияга дагы жолдомолор берилди. ЛТР мамлекеттик телеканалынын теле алып баруучусу